Кадырлуу калай калк, мындан 4 жыл мурда эле абалыбыз кандай эле? Айрыкча мектептердин абалы. Көп жылдар мурда ашар жолу менен салынган мектептердин бир кыйласы убакыт өтүп эскирип авариялык абалда турган. Айла кеткен контейнер мектепке кызыл лента кесип жакшылыктын имитациясын жасашкан учурлар да болгон. Азыр абал өзгөрдү. Мектептер, социалдык объекттер тынымсыз курулуп жатат. Бишкекте 5 айдын ичинде эле 15 мектеп, 3 бала бакча курулду. Өлкөдө 2023 жылы 143, 2024 жылы 190 мектеп жаңы салынды. Бишкектеги мектеп менен алыскы райондордогу мектептердин айырмасы жок. Лейлек, Нарын, Бишкекте баары бирдей заманбап мектептер салынууда. Талас облусунда 114 мектепте 58.755 окуучу окуйт. Ал эми Талас шаарында 15 мектепте 10.699 бала билим алат. Акыркы 2 жылда Талас облусу боюнча 23 мектеп, 7 бала бакча жаңы салынды. Жалпы билим берүүгө 2020 жылдагыдан 3 эсе көп каржылоо бөлүнүп жатат. 2020 жылы 37 миллиард болсо, 2024 жылы 81 миллиард сом бөлүндү. Алдыда билим берүүдө күчтүү реформалар көп болот. Анткени президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында мамлекет азыр туруктуу өнүгүүгө карай багыт алды. Экономикадагы береке байлыктын көрсөткүчү болгон ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 598 миллиард сом болсо, 2024 жылы 1,5 триллион сомго жетип, 3 эсеге өстү. Тарыхта триллион деген баскычтан өттүк.